Илимге эмгек сиңирген ишмер Абылабек Асанкановдун 70 жылдыгына карата эл аралык илмий практикалык конференция өттү. Анда Улуттук илимдер академиясынын академиги, тарых илимдеринин доктору, профессор Бегималы Жамгерчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун директору Абылабек Асанкановдун тарых илиминдеги эмгек жолу баяндалды. Абылабек Асанканов Кыргызстандын этнографиялык, этносоциологиялык экспедицияларына жетекчилик кылып, этнология илимин өнүктүрүүгө салым кошкон. Кытайда бир нече жолу илимий экспедицияларды өткөрүп, жунго кыргыздары жөнүндө чоң эмгек жазган. Анын казуу иштериндеги ийгиликтүү табылгалары өлкө тарыхы үчүн өтө маанилүү. Ал күнү бүгүн да илимий изилдөөлөрүн улап кезектеги экспедицияга камынууда. Ошондой эле жаш тарыхчыларга багыт берген чебер устат катары белгилүү. Биз быйыл Алтайга, Тувага, Хакасияга экспедицияга барып, кыргыздардын издерин ошол жерден издеп келели деп атабыз. Буюрса жакшы эле болот го дейм. Анткени буга чейин 2-3 жыл изилдедик, жакшы ийгиликтер болду. Китептерди чыгарып, конференцияларды уюштуруп, чет элдик вуздар менен жакшы байланыштарды жүргүздүк. Кыргыз тарых илимине өзгөчө салым кошкон инсан деп койсок болот. Ошол тарых илиминин өзгөчө багыты болгон этносоциология багытындагы агайдын чыгарган эмгектери кыргыз тарых илимине үчүн өзгөчө баалуу. Бүгүнкү конференцияда биз ушул агайдын эмгектерин, агайдын баскан жолун ушул студенттерге, жалпы кыргыз коомчулугуна таратуу боюнча ушул конференцияны өткөрүп жатабыз.